Мынау тамақ майрандық тамақ істер үшін. Тарымыз көп айтесіз, барыңарға жетеді. Ошон үчүн жаңы жыл келатат. Ошо жаңы жылдын астында ушуларга келип туруп подарок бердик. Анан ошолордун баарын багып аткан силер, ошонун баарын деге ооруларды баккан мына силерсиңер. Ошон үчүн силердин ден соолугуңар чың болсун, аман-эсен болгула, ар бир үйдө жакшылык болсун. 20-жыл жакшы жылдан болсун, эми эң негизгиси ар бир үйдө жакшылык. Эми силердин эмгегиңер аябай зор. Адамда төрөлгөндө эне деп төрөлөт экен, энеси багат экен. Ана эми кийин жумушка чыкканда ооруп калсак, энебиздин ордуна мына силер врач, силер энесиңер, укол бересиңер, дары бересиңер. Силердин эмгегиңерди бардык жерде мен айтып жүрөм, баалайм. Ошон үчүн энелик мээримиңер дагы толкундана берсин. Жакшылык болсун. Эми эркектерге да аталык мээрим жакшы болсун, ден соолугу чың болсун. Жакшылык, аман-эсен болуңдар жаңы жылыңар менен. Мына атай баарыңарга ушуну алып таратып атабыз. Мереке коюп коеюн мынауну. Ден соолугуңар чың болсун, аман-эсен болгула, оорубагыла. Эң негизгиси ден соолук болсун. Калганы баары табылат. Мен ушу Султан Жоошбаевичке анан жалпы кеңеш ардагерлер кеңешине ыраазычылыгымды билдирет элем. Дайыма ушу улуу башыңызды кичик кылып, бизге дайыма ушундай майрам уюштурасыз. Баарыңарга ден соолук каалайм чын жүрөктөн. Дайыма ушундай эле кызматыңызды жакшы көрүп, ошондуктан бизге келип сиз жалпы кыргыз элине ушундай жакшы нерселерди жасап атасыз. Анан эми жалпы мына силердин баарыңарга бир жаңылык айтып коелу. 20 жылдан ашык эмгек кылган биздин полковниктердин жубайына офицердин жубайы деген мондай медаль ойлоп тапканбыз. Бул медальдин тарыхы меселеге айтып коелу. Эмне үчүн бул медаль жасап атасыз? Биздин аялдарыбыз биздин жумушубузду билип, күнү-түнү күтүп, анан кийин кеч келсек дагы, келбей калсак дагы, мен жолдошум жумушта жүрөт турбайбы деген эмгекти баалап жасады. Бул жерде мына жерде кыргыздын мына ак аска тоосу, бул жакшы болсо жайлоосу, сары эгин талаасы, көк болсо биздин Нарын дарыясы, көлүбүз. Анан бул жер ортосунда кысыл, анан ортосунда сары болуп кой. Бул биздин желек, ортосунда түндүк, бардык кыргыз элин бир түндүктө кара турган түндүктүн белгиси. Анан кайта өрөт. Анан бул жерде эмблем биздин кыргыздын эмебиз. Андан кийин мына жерде жаш көк сыя деген. Мына аялдар билип алгыла. Көк сыя бул турук. Аял менен ортосундагы свет. Бир свет болсо эч башы мүмкүн. Ошон үчүн көк сыя. Мунун мааниси аял менен эркектин ортосундагы туруктуулук. Ошондой эми жазып турат. Офицердин жубайы. Анан мунун артында жакшы сөз бар. Офицердин жубайы үмүтү жана тиреги деп. Анан силер бар, биз барбыз. Мен булар баары тең мына бул жаткан, ооруган адамдардын баарынан бул жерде бүт кызматкерлер, мурдагы кызматкерлер, азыркы кызматкерлер отурат. Ушу келгениңиздерге абдан чоң рахмат. Өзгөчө могу тиги полковниктердин аялдарына негизи ушуларга берген медальдарыңар кут болсун. Чын айтканда булар тыл, ар кайсы тыл жакшы болсо, арткы жакшы болсо, биз дагы алгалап жакшы жүрөбүз. Биздин жигиттерибиз да ошо алгалап жакшы жүрөт. Эгерде тыл жакшы болсо.